Ботокстан кийин табигый сулуулук жоголот. Картайган эриндери чоюлган резинага окшоп калат. Шалпыйып калат. Жаш кыздарды табигый сулуулукка чакырат элем. Силерге эмне кереги бар жасалма сулуулуктун? Ботокстун зыяндуу жактары жана мүмкүн болгон терс таасирлери төмөнкүлөр болот. Убактылуу таасирлер булар: ийнеленген жерде ооруш, кызаруу жана шишик пайда болот. Баш ооруйт, жеңил кычышуу же көгөрүү пайда болот. Булчуңдары убактылуу алсырап, улам табигый эмес мимикага айланат. Беттин тоңуп калышы пайда болот. Ботокс ашыкча дозада же туура эмес жерге сайылса, кааласаңыз да, каалабасаңыз да мимика жоголот. Көздүн үстү түшүп калат, птоз деген ооруга алып келет. Күлкү табигый көрүнбөй жасалма болуп калат. Аллергиялык реакциялар пайда болушу мүмкүн. Көздүн жаш агуусу пайда болот. Эриндердин же беттин шишиши болот. Териде катуу кычышуу пайда болот. Ботулизм сыяктуу белгилер болот. Өтө сейрек, бирок бул коркунучтуу. Эгер токсин башка булчуңдарга тарап кетсе, дем алуу кыйындоосу, жутуу кыйындашы, дилди айтуу оорлошууга айланат. Кол буттун алсырашуусу. Мындайлар адатта лицензиясыз жайларда, арзан, сапатсыз препараттарда болот. Туура эмес жасалганда асимметрия, башкача айтканда, беттин эки жагы эки түрдүү мимикага болуп калат. Бир жак каш жогору болуп, экинчиси төмөн болуп калат. Бир жактуу гана күлкү пайда болот. Мурт көпүрөлөр тең эмес болуп калат. Көз айланасындагы кургактык же ашыкча жаш агуу пайда болот. Көз кабагына жакын сайылганда көздөн жаш агышы пайда болуп калат. Кош бойлуулар менен эмизген энелерге эч качан жасалбашы керек. Эң негизгиси, урматтуу жаш кыздар, тажрыйбалуу дарыгер гана жасаганда терс таасирлер жок болот.